Райымбек Матраимов 2 айга камалабы же кайра бошонуп кетеби? Бишкектин 1-май райондук сотунун алдына бүгүн жактоочулары чогулуп, бирок соттук отурум өз убагында башталбагандыктан тарап кетишти. Токмокто өрт 60 гектар аянтты жалмады. От алгач кошуна Казакстанда катталып, кийин Кыргызстан тарапка өткөнү маалым болду. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жана аларга байланышы бар адамдарды саясатка жолотпоо керек. Ички иштер министрлигинин демилгеси көп суроолорду жаратты. 3 чеберден 3 көз караш. Айкелчи Албек Мухиттиновдун, сүрөтчүлөр Сабитжан Бакаш менен Мурат Бекжановдун мааракесине арналган көргөзмө ачылды. Кутман кечиңиздер менен эфирден ТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Беделов. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы боюнча маселе бүгүн кечки саат 5-ке белгиленген. Бирок бул убакта каралган жок. Мындан улам чечимди күткөн жактоочулары соттун алдынан тарап кетишти. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кече УКМКга суракка чакырылып, андан ары камакка алынган. Буга чейин соттун чечими менен коррупционер деп табылып, 260 000 сом айыпка жыгылган Матраимовго бул жолу кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоо беренеси боюнча айып тагылды. Аталган иш боюнча ал өлкөгө канча зыян келтиргени жана кылмыштуу схемасынын чоо жайы тууралуу маалымат бериле элек. Айрым жергиликтүү сайттар Райымбек Матраимовго Айыркен Саймаитинин айткандары боюнча күнөө тагылганын жазышты. Белгилей кетсек, Кытайдын жаран Айыркен Саймаити бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов өлкөдөн $700 миллион кылмыштуу жол менен чыгарып кеткенин айтып берген. Ал бажыдагы мындан башка дагы коррупциялык схемаларды ашкарелеген. Саймаити 2019 жылы ноябрда Туркияда атып өлтүрүлгөн. Анын алдында болсо Саймаитинин Кыргызстандагы 2 өнөктөшү киши колду болгон. 4 жылдан бери элдин көңүл борборунан түшпөй келген Райымбек Матраимов экинчи жолу кармалууда. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы бүгүн саат 5-терде каралар айтылган, бирок белгиленген убакытта сот жараяны башталган жок. Райымбек Матраимов кечээ күнү саат 15:00 Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде суракка чакырылып, андан кийин ал кармалган. Ага карата кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 2021 жылдын 18 февралында УКМК мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кылмыштуу кирешелерин адалдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармады. Райымбек Матраимов УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 48 саат ичинде сот ага карата тергөө бүткүчөктү баш коргоо чарасын карайт. Мурдагы аткаминер ушуну менен экинчи жолу кармалууда. Биринчи жолу 20 октябрда УКМКнын жанындагы май койчу станциядан кармалып, ага бажы кызматындагы коррупция фактылары боюнча айып тагылган эле. Атайын кызмат Райымбек Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, ал азыркыга чейин иштеп турганын билдирген. Экс-аткаминер күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга баргандыктан кылмышка шектүү соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Анткени ал мамлекетке келтирген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүүнү убадалаган. 1,5 айдан кийин Райымбек Матраимов белгиленген сумманы толук төлөп бүткөнү айтылган. 600 миллион сомун кыймылсыз мүлк менен берген. Коррупция боюнча козголгон бул кылмыш иши боюнча 11 февралда соттун чечими чыгып, коюлган айыпты мойнуна алгандыктан Райымбек Матраимовго 260 000 сом эле айып пул салынган. Камактагы мүлктөрү, банктагы эсептери чыгарылган. Бул көпчүлүктүн нааразычылыгын жараткан. Белгилүү болгондой, мурдагы бажычынын камактан чыгарылган мүлктөрүнүн арасында Бишкек жана Ош шаарларындагы батирлери бар. Ошондой эле тизмеге 2014 жылы чыккан Lexus 470 үлгүсүндөгү унаасы Ысык көлдөгү коттеджде кирген. Мындан сырткары өзүнө жана жакындарына таандык 25 банктагы эсептери өзүнө кайтарылган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кечээ Баткенге барганда Матраимовдун айып пул менен бошотулушу боюнча пикирин билдирип, бул маалыматты сыртта дарыланып жүрүп укканын, экс-аткаминерге карата чара көрүлөрүн билдирген. Башкы чекис 24 декабрда маалымат жыйын өткөрүп, Матраимовго байланыштуу жаңы кылмыш иши ачылганын, анын мүлктөрү текшерүүгө алынарын айткан эле. Эми биз сырт жакка чыгабыз. Андан башка Матраимовдун сырт жактагы кайсы бир мүлктөрү болсо,
мүлктөр болсо ошолорду дагы биз азыр тактайбыз. Мына Дубайда мүлкү бар деп атат, Америкада мүлкү бар деп атат, Европада мүлкү бар деп атат. Ошол мүлктөрдү тактайбыз. Матраимов бизде азыр домашний арестте калат. Аны өлкөдөн чыгарбайбыз. Ал биздин колубузда болот, Матраимов. Ушул иштер аягына чейин такталып бүткүчө. Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы бүгүн саат 17:00 болору айтылып, анын тарапташтары Бишкек шаардык 1-май райондук сотунун имаратынын алдына чогулушкан болчу. Бирок мурдагы атка минердин бөгөт чарасы бүгүн каралбай турганы айтылгандыктан мында келгендердин бардыгы үйлөрүнө тарап кетишти. Саат 20:00 Бишкек шаардык 1-май райондук сотунун имаратынын алдында азыр эч ким жок. Белгилей кетсек, Райымбек Матраимов кечээ күнү жаңы кылмышка шектелип, ал Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мыйзам боюнча анын баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде кабыл алынышы керек. Башкача айтканда, эртең саат 3кө чейин Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы аныкталуусу шарт. Рахат Жаныбекова, Турган Ниязов, НТС. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жана аларга байланышы бар адамдарды президенттик жана парламенттик шайлоого катыштырбоо керек. Конституциялык мыйзамга дал ушундай өзгөртүү киргизүү демилгеси ички иштер министрлигине таандык. Документ боюнча уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жергиликтүү кеңештин депутаты болбогондой жана мамлекеттик муниципалдык кызматтарга дайындала албагандай өзгөртүү киргизилип жатат. Мындай кызматтарга соттолгон адамдар, анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтордун курамында болгондор дайындалбаш керек деп айтылат. Ушул эле категорияга кылмыштуу топтордун кызыкчылыгын коргоп, кылмыш кылгандар же ички иштер министрлигинин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тургандар да кирери кошумчаланды. Министрлик мындай адамдар криминалдык акчаларды адалдоо үчүн саясий партияларга, коомдук кыймылдарга кирип алышаарын эскерткен. Ички иштер министрлиги акыркы жылдары криминал чөйрөсүнүн өкүлү жок бир да парламенттик шайлоо кампаниясы өтпөй калганын кошумчалаган. Мунун алдын алууга багытталган документ өкмөттүн сайтына коомдук талкууга чыгарылды. Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын саны 16га жетти. Алар Патриот, Социал-демократтар, Улуу журт, Бүтүн Кыргызстан, Эмгек, Атамекен, Легалайз, Ыйман Нурон, Жашылдар партиясы, Ишеним, Ата журт, Бирге вместе, Кыргызстандын Элдик демократиялык партиясы, Эркин тандоо, Ынтымак жана Кыргызстан коммунисттер партиясы. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11 апрелде болот. Анда жеңип чыккан депутаттардын ыйгар муктарынын мөөнөтү 4 жылга созулат. Эл өкүлдөрүнүн саны 45ти түзөт. Президент Садыр Жапаровдун союздук байланыштар аттуу макаласы жарыяланды. Слово Кыргызстана гезитинин бүгүнкү санында мамлекет башчы Кыргызстан менен Россияны бириктирип турган байланыштар орус тилинин орду, кызматташуунун келечеги жөнүндө ой бөлүшкөн. Садыр Жапаров эки өлкөнүн 19-кылымдан берки ымаласына саресеп салып, орус тили кыргызстандыктар үчүн заманбап маданият, адабиятты үйрөнүүдө кубаттуу курал экенин баса белгилеген. Президент алдыда боло турган иш сапары Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактар боюнча кызматташууну өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деген ишеничин кошумчалаган. 2020 жыл Россия менен Кыргызстандын эриш аркак жылы деп жарыяланган. Ал эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди мындан ары өнүктүрүүгө дагы бир стимул болду. Анын программасына 200дөн ашуун иш-чаралардын тизмеси кирип, эки тараптуу өз ара кызматташууну активдештирүү жана биздин өлкөлөрдүн жарандарынын ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүү максаттарын көздөйт. Тилекке каршы биздин биргелешкен пландарга пандемия күтүүсүздөн түзөтүүлөрдү киргизип, мерчемделгендердин баары эле ишке ашкан жок. Эриш аркак жылынын салтанаттуу ачылышын гана өткөрүүгө жетиштик. Бирок айрым иш-чараларды кайрадан түзүүгө туура келди. Россиянын Кыргызстандагы күнү жана Кыргызстандын Россиядагы эгемендүүлүк күнү онлайн режимде өткөрүлдү. Көп улуттуу Кыргызстандын элинин атынан мен эриш аркак жылынын мөөнөтүн узартууну сунуш кылам. Бул боюнча Россиянын жетекчилигинен колдоо табарыма ишенем. Алдыда боло турган иш сапар биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактар боюнча кызматташууну өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деп ишенем.
Президент Садыр Жапаровдун Россияга жасачу иш сапары учурунда Кыргызстан-Россия сүйлөшүүлөрүнүн негизги темаларынын бири газдын тарифин арзандатуу болот. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев айрым басылмаларга маек берип, визит учурунда көтөрүлчү маселелерге токтолду. Министрдин айтымында газ боюнча эсептөөлөрдү доллар менен эмес, улуттук валютада жүргүзүү сунушталат. Кыргыз тарап аталган маселени буга чейин бир нече ирет көтөрүп, бирок дагы деле ачык бойдон турат дейт Руслан Казакбаев. Мындан тышкары эки тараптуу жолугушууда коронавируска каршы күрөшүү боюнча чаралар дагы талкууланат деп күтүлүүдө. Тышкы иштер министринин айтымында Кыргызстан башынан эле Россиялык Спутник V вакцинасын алууга кызыктар болуп келген. Учурда саламаттыкты сактоо министрлиги сертификациялоо иштерин жасап жатат. Ошондой эле COVID-19 каршы вакцина чыгаруу боюнча Россиянын тажрыйбасын үйрөнүп келүү үчүн адистерди жиберүү маселеси каралууда. Кыргыз-тажик чегарасында кайрадан пикир келишпестик чыкты. Бул жолу Чыр-Чатак Баткен областынын Лейлек районундагы Кайрагаш жеринде катталып, 100гө жакын жергиликтүү тургун чогулган. Мамлекеттик чегара кызматы тараткан расмий маалымат боюнча кыргызстандык жаран Кулунду-Кайрагач автожолунун участкасындагы шарттуу сызыкта май куюучу станция кура баштаган. Ал эми кошуна тарап буга нааразычылыгын билдирген. Ушундан улам чектешкен райондун башчылары жана кадастр органынын өкүлдөрү жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, түшүндүрүү иштеринен кийин курулуш иши токтотулган. Азыркы тапта аталган аймакта абал туруктуу. Ак Тилек чегара бекетинде кайрадан тыгын пайда болду. Муну УКМКнын чегара кызматынан да тастыкташты. Казак тараптын маалыматына ылайык, Кара суу өткөрүү бекетиндеги текшерүү инспекциялык пунктундагы мүчүлүштүктөргө байланыштуу фуралардын өтүүсү жайлап калган. Мындан улам түшкү саат 3кө карата Кыргыз-Казак чегарасындагы Ак Тилек өткөрүү жайында 100гө жакын жүк ташуучуна кезек күтүп турду. Чегара кызматы Кыргызстан тараптан унааларга карата эч кандай чектөө коюлбаганын белгиледи. Казакстан менен чектешкен башка бекеттерде кезек күтүү катталган жок. 3 күн мурда Казакстанда башталган өрт кече Кыргызстанга өтүп, 60 гектар жер күйүп кетти. Анын кесепетинен Ак Тилек чегара бекети 1,5 сааттай жарыксыз калган. Анткени ага жакын жердеги куурай баскан 5 гектар аянт өрттөнүп, 2 электр мамысынын ортосундагы жогорку чыңалуудагы чубалгы жараксыз абалга келген. Токмок шаарына жакын айланма жолдун боюнда тутанган от, май куюучу станция жана турак жайларына жетерине аз калган. Жалындын чыгышына эмне себеп болгон Дүйшөн Шаршенбеков билип Кече кечки 6:30 Чүй областынын Токмок шаарынын түндүк тарабында тагыраагы Бишкек Нарын-Торгат унаа жолунун 51-чакырымында өрт катталган. Алдын ала маалыматтар боюнча тилсиз жөө алгач Казакстан тарапта катталып, кийин ал шамалдын ылдамдыгы жогору болгондуктан Кыргыз тарапка өткөн. Өрт өзүңүздөрдө көргөндөй, мына бул Чоң Чүй каналынын аркы түндүк тарабынан өрт болжолдуу көрүнүшү шияктан чыгып атат да. Оттун күчү чоң болгондуктан жол боюндагы май коюучу жайга жана жол тейлөө ишканасынын смала сактоочу челеги жарылып кетет деген коркунуч туулган. Мындан улам өрт өчүрүүчүлөр биринчи ишти дал ушул жерден башташкан. Эгерде Деодагы бүтүн өрттөнсө өчүрүш тосоп коймок. Бүтүн жеткизбей өчүрүп калышты. Бүтүн бар дейт кичилекте, чоң челектерде. Ага жеткен жок өчүп калдырды, өчүрдү. Пожарниктер ага жеткизбей өчүрдү. Гараждын өчүрдү, андай неме кетти. Заправка жакка өчүрдү. Укмуш күйбөдү өтүнө. Жалын болжол менен 60-70 гектар аянтка чейин жайылган. Тилсиз жоонун кесепеттерин жоюу үчүн Токмок шаардык өрт куткаруу бөлүмүнүн 4 бригада, мындан тышкары 36 кызматкер тартылып, дээрлик 3 саат дегенде өрт чектөөгө алынган. Токмок шаары өзүңүздөр билесиз, природный характери шамалдуу жер биздики. Шамал күчтүүрөөк болуп, бир 15 даже 20 шкалага тиешелүү болушу мүмкүн. Шамалдын учкуну күн батышты көздөй кетип, арынан ары жайылып кетиши мүмкүн да.
Ушундай тилсиз жоонун айынан 3 күн мурда Ысык Ата районунда жайгашкан Ак Телек автожол көзөмөл өткөрүү жайындагы кызматкерлердин иши үзгүлтүккө учураган. Куурай баскан 5 гектар аянт өрттөнүп, 2 электр мамысынын ортосундагы жогорку чыңалуудагы 10 киловольттук 150 метр чубалгы жараксыз абалга келген. Жалын чектөөгө алынып, электр зымдарын калыбына келтиргиче Ак Телек чек ара бекети 1,5 сааттай жарыксыз калган. 2 линия үзүлгөн, 2 пролет. 1,5 сааттын ичинде жумуштарды жүргүзүп, кайра элге свет бергенбиз. Бул жерде 2 пролет 70 метрден 150 метрдей. Жаз келип, талаа жумуштары менен бирге пайдасыз болгон камыштар дагы өрттөлүп жатат. Эгер пайдасыз куурайларды өрттөлбөсө, бул өз кезегинде жайында сугат маалында суунун өтүшүнө кедергисин тийгизет. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматында Кенебестиктин айынан акыркы суткада 21 өрт кырсыгы катталды. Анын 3-ü турак үйлөрдөн чыкса, калганы ачык аянттарда катталган. Келип чыккан өрттүн айынан 14 000 түп чөп күйүп, гүлгө айланды. Дыйкандарыбыз өздөрүнө тиешелүү участоктарды ушу куураган чөптөн, эски чөптөн арылтуу максатында негизги себеби ошол болду. Өрттөп жиберип, анан көзөмөлсүз калтырып коюудан болуп атат да. Себеп дегенде өрттөп коюп, анын өчүрүшүн же өз тиешелүү жерин тазалап коюп, баягы толук көзөмөлдөбөстөн ошо өрт кырсыгы бир участоктон көзөмөлсүз жаткан участокко өтүп кетип, анан ушундай баягы өрттүн жайылып кетүү себептеринин бири болуп атат да. Талаалардагы өрт кырсыктарын алдын алуу үчүн област аймагында өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү, жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте дыйкандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Анда куурап калган чөпкө от койбостон жок кылуунун башка жолдору сунушталууда. Профилактикалык иш-чаралар, талаачылык жумуштар аяктаганча улантылмакчы. Дүйшөн Шаршембеков, Фагзат Түлеев, НТС. 14 жашка чейинки балдардын бирдиктүү маалыматтык медициналык базасы түзүлөт. Тиешелүү тапшырма кечээ өкмөттүн ыкчам кеңешмесинде берилди. Ага ылайык бардык окуу жайларында балдар арасында курч респиратордук вирустук инфекция жана пневмония менен ооругандардын күнүмдүк эсеби жүргүзүлөт. Ал эми 1 марттан тарта өлкөдөгү бардык мектептердин толук бойдон ачылып же ачылбашы белгисиз болууда. Себеби балдар арасында илдет, күчөп кетүү коркунучу сакталып турат. Анын үстүнө жакында эле бир мектеп кызматкеринин 2 тараптуу пневмониядан каза тапканы агартуучуларды чоочутуп койду. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 Новопавловка инновациялык окуу тарбия комплекс лицейинде учурда окуу процесстери токтоп турат. Буга аталган окуу жайдын библиотекасында иштеген кызматкердин 4 күн мурда көз жумганы себеп болду. Баштапкы маалыматтарда ал 2 тараптуу пневмониядан, тактап айтканда COVID-19 илдетинен көз жумганы белгиленип жаткан. Андыктан 13 январдан бери офлайн режиминде окуп жаткан балдардын коопсуздугу үчүн чукул чараларды көрүү зарылчылыгы келип чыккан. Кейиштүү окуя катталары менен аргандай кырдаалдын алдын алуу максатында мектептин жетекчилиги райондук билим берүү башкармалыгына кабар беришкен. Бир катар талкуудан кийин окуу жайды 2 аптага, тактап айтканда 27 февралга чейин карантинге жаап, балдарды онлайн окууга жөнөтүү чечими кабыл алынган. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна да кабар берилип, алар имаратты толугу менен дезинфекциялап чыгышкан. Көп өтпөй мектеп кызматкери COVID-19 вирусу козгогон пневмониядан эмес, кадимки өпкө кагынуусунан каза тапканы белгилүү болгон. Учурда мектепке мугалимдер маал-маалы менен келип, тиешелүү кагаз иштерин жасап кетип жатышыптыр. В контакте практически мы с ней не находились, она все время находилась онлайн. Китепканада иштеген кызматкер менен мектептегилердин акыркы айларда байланышы деле болгон жок. Себеби маркум көбүн эсе онлайн иштеп, анда-санда гана окуу жайга келип жаткан. Анын астма илдети болуп, кан басымы жогору экенин билчүбүз. Акыркы 2 апта катуу ооруп, бейтапканага жатып калганын билдик. Тилекке каршы кейиштүү окуя катталары менен тиешелүү чечимдер кабыл алынды. Каза тапкан кызматкердин улуу кызы да лицейде мугалим болуп иштейт. Андыктан анын классында карантинге жибердик. Учурда коронавирустан башка курч респиратордук илдеттер күчөп турган маалы. Анан да биздин мектеп 1700 окуучуга эсептелсе, учурда 5000 бала окуйт. Андыктан катардагы сасык тумоо деле бир катар кыйынчылыктарды алып келет. Ар бир класстан 10-15% бала окууга келбей калууда. Андыктан тиешелүү чечим кабыл алынды. Новопавловкадагы мектеп кызматкеринин 2 тараптуу пневмониядан каза тапканы тууралуу кабар бир топ мугалимдерди чоочутуп койду. Анын үстүнө учурда расмий маалымат боюнча 14 мугалим
коронавирус илдетине чалдыгып дарыланып жаткан учуру. Ошол эле убакта балдар арасында да COVID-19 вирусу катталганы күчөдү. Эпидемиологиялык кырдаал өзгөчө Бишкек шаарында кооптуу бойдон калууда. Өткөн жума күнү мэрия жетекчилиги, саламаттыкты сактоо министрлиги, шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жетекчилери, мектеп директорлору жана ата-энелери менен жыйын өткөрүп, анын жүрүшүндө январь айында эле 43 баладан коронавирус катталганы белгиленген. Анысы аз келгенсип 20дай жеткинчекте Кавасаки синдрому байкалып, учурда балдар ооруканаларында орундуктар калбай калганы да ачыкталды. Андыктан 1 марттан тарта Ордо калаадагы бардык мектептер ачылып же ачылбасы бүдөмк бойдон турат. Бирок ага карабастан тиешелүү министрликтер жаңы алгоритм иштеп чыгып жатышыптыр. Анда мектептерде баланын санын каттоо жана ата-энелер менен тыгыз иш алып баруу каралууда. Тактап айтканда, мектепке келген окуучунун күнүнө дене табы гана текшерилбестен, анын үй бүлөсүндө же айланасындагы кимдир бирөөдө курч респиратордук илдеттин белгилери бар же жоктугу да такталып турат экен. Коронавирус оорусуга чалдыгып калса, анда ушул окутулуп аткан классы же болбосо кайсы класс болсо, ошол класс онлайн түрүндө, милдеттүү түрдө онлайн сабактарга өтүлөт. 14 күндүн ичинде ошол саламаттык сактоо органдары булар баланын үй бүлөсүн же болбосо жанагы ошол эле сабакта отурган балдардын бардыгын тең жанагындай ден соолуктарын баарын текшерип, атайын план ошо алгоритмдер менен иштелип чыккан план негизинде анан ПЦР тестин текшерүүсү менен 14 күндүн ичинде каралып чыгыш керек. Эгер 14 күндүн ичинде ошол жугуштуу оору башка балдарга жукпаса, анан этап-этаптар менен анда сабактары ачыла берет. Кечээ биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков балдардын пневмония оорусуна чалдыгуусуна байланыштуу ыкчам кеңешме өткөрдү. Анда 14 жашка чейинки балдардын бирдиктүү маалыматтык медициналык базасын түзүп, курч респиратордук вирустук инфекция жана пневмония менен ооругандардын күнүмдүк эсебин жүргүзүү тапшырмасын койду. Анда мамлекеттик да, жеке да окуу жайлары байма-бай отчет берүүгө тийиш. Ансыз мекемелердин ишин толук кандуу жандандыруу мүмкүн эмес дейт жетекчи. Белгилей кетсек, учурда аймактарда бардык мектептер салттуу түрдө иштеп жатса, Бишкек жана Ош шаарларында 1, 5, 9, 11 класстардын окуучулары гана офлайн билим алышууда. Акмарал Сабатар, Ерлан Кемелбеков, НТС. 10 жакын капка жана желим баштыктарга салынган баңгизаты. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери мыйзамсыз жүгүртүүдөн тартып алынган баңги каражаттарды жок кылып жаткан видео жарыяланды. Анда милиционерлер 50 килограммдан ашуун баңгизатты шаардагы от казандардын бирине алып барышып, баарын мешке салып өрттөп жатышканын көрүүгө болот. Баңги каражаттардын басымдуу бөлүгү кара куурайдан жасалган. Алар атайын түзүлгөн комиссиянын катышуусунда жок кылынды. Ош шаардык ТЭЦ боюнча кылмыш иши иликтелип жатат. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жылуулук электр борборунда коррупциялык схеманы таап чыкты. ЖЭПК коммерциялык кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз кошуу фактысы аныкталган. Анын алкагында Ош шаарындагы жылуулук борбордун жетекчилиги коммерциялык объектилердин ээлери менен жең ичинен келишип алып, жеке менчик мончолорго, спорт залдарга, медициналык клиникаларга жана көп кабаттуу турак жайларга ири соода объектилерине жылуулук тутумун мыйзамсыз байланыштырганы ачыкка чыккан. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча аталган коммерциялык объектилерден түшкөн каражатты Ош шаардык ТЭЦ-ин жетекчилиги жана айрым кызматкерлери кымырып алышкан. Бул коррупциялык схемадан бюджетке ири көлөмдө зыян келтирилген. Учурда УКМК тарабынан териштирүү иштери уланууда. Үч чеберден үч көз караш. Мындай аталыштагы көргөзмөгө белгилүү инсандардын айкелдери, кооз жаратылышты чагылдырган жана философиялык мааниси бар сүрөттөр коюлган. Булардын бардыгы айкелчи Албек Мухутдиновдун жана сүрөтчүлөрү Сабитжан Бакаш менен Мурат Бекжановдун мааракесине арналып ачылды. Өткөн кылымдын 60-жылдарынан 80-жылдарына чейин шедеврлерди жараткан авторлордун 60тан ашуун эмгеги Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде коюлду. Өзгөчө чыгармалар тууралуу Дастан Жолдошов айтып берет. Өткөн кылымдын көрүнүктүү инсандарынын айкелдери жана ошол убактагы жөнөкөй жашоону чагылдырган кооз пейзаждар. Бул эмгектердин бардыгы Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейине коюлган. Үч чеберден үч көз караш деп аталган көргөзмө айкелчи Албек Мухутдинов, сүрөтчүлөр Сабитжан Бакашев менен Мурат Бекжановдун 75, 80 жана 85 жылдыгына арналып уюштурулган. Таар май жана боекту колдонуп ар кандай чыгармаларды жараткан Сабитжан Бакашев көбүнчө пейзаж жанрындагы сүрөттөрү менен белгилүү. 1960 жылы Ленинграддагы жогорку сүрөт өнөр окуу жайы
чейин бүтүргөн бул автордун 20дан ашык эмгеги көргөзмөгө коюлган. Сабитжан Бакашевдин бул эмгеги 1977-жылы жарык көргөн. Мында Эркин Тоо газетасын жайлоодо жашагандарга таркатып берип жаткандыгын байкоого болот. Ошондой эле эмгек мындан мурдараак 1969-жылда жарык көргөн. Мында кат сабаты жоюлган адам жайлоодо жашагандарга жаңылык окуп берип жаткандыгы чагылдырылган. Мисалы бул жерде дагы пейзаждары абдан көп карасаңыздар. Декоративдик деп жана айта кеткендей эле, мына мисалы бул кызыл беде деген сүрөтүндө аябай кандай десем көп түстөр менен ошол бедени көргөзүп чагылдырып, ошол беденин гүлдөгөн чагын ачып көргөзө алган да. Бул ошо Сабитжан Бакашевдин иштеп турган убагы бул көбүнчө соцреализмге дагы байланыштуу. Ошондой эле көргөзмөгө айкелчи Албек Мухутдинов тарткан ар түрдүү адамдардын портреттери дагы коюлган. Алгач Фрунзедеги сүрөт окуу жайын, кийинчерээк Ташкент менен Москва шаарларындагы сүрөт институттарын бүткөн улуу талант илимпоздордун, маданий ишмерлердин айкелдерин жасагандыгы менен атагы чыккан. Ал белгилүү инсандардан сырткары Союз мезгилиндеги Чабандын, Саанчынын, Медайымдын айкелдерин жараткан. Бул эмгектер жез, жыгач, желим, коло, гипс сымал материалдардан жасалгандыктан канча жыл өтсө дагы сыны кеткен эмес. Албек Мухутдиновдун бул эмгеги 1977-жылы жарык көргөн. Анда ал кинооператор Нуртай Борбиевдин портретин жасалган. Бул эмгек жезден жасалыптыр. Ал эми комузчу Молдовасында чагылдырган бул эмгек 1959-жылы жарык көргөн. Бул эмгек гипстен жасалып, сыртына түс берилген. Ошондой эле Михаил Васильевич Фрунзенин дагы портрети гипстен жасалып, ал 1968-жылы жарык көргөн. Адамдын ички дүйнөсүнө жараша ошол материал менен иштеп жараткан экен. Мисалы жыгачтан жасап атканда бул немени негизи эле скульпторлор баары эле ошондой деп ойлойм. Жыгач кандайдыр бир дөңгөчтү көрүп туруп эле мындан мондай жумуш жасайм деп жазачу экен. Көргөзмөгө коюлган эмгектердин авторлорунун бири Мурат Бекжанов болсо жанрдык картиналар, портреттерди тартууга басым жасаптыр. Фрунзе менен Москвадан билим алган бул сүрөтчү көбүнчө философиялык эмгектерди жаратып, аны көргөн адам чыгарманы терең мазмунун түшүнө алат. Ошондой эле Мурат Бекжанов плакаттар менен китептин сырткы сүрөттөрүн тартканы менен дагы белгилүү. Мисалы бул жерде жалаң сары өңдөн тондору түрлүү тондор менен ошого жетише алган көргөзүп берген. Бул жерде болсо күңүрт түстөр менен өзүнчө бир философияны берген. Күн бир жагынан жанагы күндү кызыл жылдыз деп коет го. Ошого байланыштуу кызыл өң менен бергенде бул негизи аты күн болуп аталган менен бул жерде дагы мындай адамдардын сүйлөкөттөрүн көрөбүз. Музейге сүрөтчү Сабитжан Бакашев менен Мурат Бекжановдун пейзаж, портрет жанрындагы 48 картинасы, Албек Мухутдиновдун 13 скульптурасы коюлган. Искусствону баалагандар 15 мартка чейин Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейине баш багып, өткөн кылымдын мыкты чеберлеринин эмгектерине күбө боло алышат. Дастан Жолдошев, Владимир Кулбалдиев, НТС. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.